Мобилизация. Элчилик Россиядагы кыргыз жарандарына эскертти. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жалпыга маалымдоо каражаттарында Россиянын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарын аскердик кызматка чакыруу жөнүндө тарап жаткан маалыматтарга байланыштуу төмөндөгүлөрдү билдирет. Кыргызстандын жарандары чет мамлекеттин аймагында аскердик кызматка чакырылышы мүмкүн эмес. Россияда убактылуу жашаган кыргыз жарандары тарабынан чакыруу кагаздары жаңылыш түрдө алынган учурда элчилик Россия тарабы менен биргеликте кырдаалды жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деп айтылат билдирүүдө. Видеого лайк басып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Астанада Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу башталды. Анда кыргыз-тажик чек арасына байланышкан маселелер талкууланат. Владимир Путин: "Биз Кыргызстан менен дагы, Тажикстан менен дагы достук мамиледебиз. Россияга Кыргызстандын 1 миллион, Тажикстандын 2 миллион эли жашап, иштеп, билим алып жүрүшөт. Бардыгы ынтымактуу", деди Путин. Үч тараптуу жолугушууда Владимир Путин сөз баштап берген соң тараптардын сүйлөшүүсү жабык режимде өтмөй болду. Булак аралаш маалымат. Жапаров Путинге Тажикстандын агрессиясы тууралуу айтты. Астанада 13 октябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун, Орусиянын президенти Владимир Путиндин жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 тараптуу жолугушуусу болду. Анда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкеси боюнча актуалдуу маселелер талкууланды. Садыр Жапаров Владимир Путинге бул биргелешкен жолугушууну өткөрүү жана орун алган көйгөйлүү маселелерди ишеним артуу менен талкуулоо демилгеси, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара маселелеринде көмөк көрсөтүүгө даярдык үчүн ыраазычылык билдирди. Ал кыргыз-тажик чек арасында түзүлгөн кырдаалга кеңири токтолду. Кыргыз тарап талаштуу маселелерди тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылчылыгы боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын баса белгиледи жана тажик тараптын куралдуу агрессиясынын кесепеттерин эске салды. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстан кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып тез арада калыптандырууга ындызар экенин, бул туруктуулуктун жана ынак коңшулуктун кепили боло тургандыгын белгиледи. Бишкекте маршрутканын терезесинен жарымына чейин чыгып калган жарандын сүрөтү тарады. Социалдык тармактарда Бишкектеги номер 169 маршрутканын терезесинен жарымына чейин чыгып калган окуучунун сүрөтү тарады. Күбө сүрөт Горький көчөсүндө тартылганын билдирди. Булак аралаш маалымат.